Атаң менен сүйлөштүңбү? Meni chin жүрөгүңдөн сүйгөнүңдө атамдан өч алуудан баш тартат белең. Жакшы дагы, сени чын жүрөгүмдөн сүйгөн эмесмин. Кутмантаң. Кутмантаң. Уктаган жоксуңбу? Ошондой болуп калды окшойт. Ай, эмне деген даамдар булар? Сенин жакшы көргөндөрүң. Көп жасабай эле кой. Эмнеге? Жесурга жакпайбы? Кетишти. Кемаль менен Жесур. Каяка? Прокурорго сүрөттөрдү бергени кетишти.
Угуп атам. Жесур бей, Угуп атам сизди. мен Нежла. Нежла. Жаныңызда эч ким жокпу? Ооба, жалгызмын. Стамбулга баратам, айта бер. Сизден суранам, бир нерсе айтам, бирок сиз эч кимге айтпаңыз. Макулбу? Жок, камсанаба. Мен эч кимге айтпайм. Айта берсең болот, Нежла. Кече сизге кат келди эле го. Мага кат келиптирби? Ооба, бирок сизден сураныч, башка суроо бербей туруңуз, башымды балейге уйгум келбейт. Мен жөн гана сизди билишиңиз керек деп ойлодум. Макул, ал катты ким жазган экен? Ким жазганын билбейм, бирок түрмөдөн жөнөтүшүптүр. Мен Турандан болсо керек деп ойлоп атам. Сизге жазган окшойт. Туранданбы? Мен сиздин шаарды өрттөп жибере турганыңызга ишенбей турам, Жесур бей. Мен сиз тараптамын. Нежла, мени кубанттың. Чоң рахмат. Рахмат. Көрүшкөнчө, Нежла. Кат түрмөдөн келген экен. Турандан келген катка таксин курулууда эмнеге тоскоолдук кылмак эле? Же Туран баарын айтып берүүнү чечтиби? Билбейм. Михрима хайым менен жолугушум керек. Андан кийин сотко барышым керек. Ай кудайым ай. Анда пландарды өзгөртөбүзбү? Алгач Туран менен сүйлөшүп көрөйүн. Алло. Ага, мен да сага чалайын деп аткам. Комиссар Мутлу боюнча иш тынч турат. Эч кандай жылыш жок. Рыфат ага балким пенсияга чыкканда туура болсо керек. Ички сезимдериме ишенсем, бул иштин чети чыгайын деп калды. Изин кубалап жүрөм. Макул, анда сага ийгилик. Макул, байланышабыз. Меники аракетке өттү. Турбайм деп болбой койду. Неге? Чогуу тамактансак жакшы болмок да. Кое тур, барба, укалоо процесси башталды. Кечеги күнкү ызы чуудан катуу коркуп калыптыр. Ооба, көрдүм. Биз келгенде ал сыртта болчу. Кечинде Жесурда анын көңүлүн ооруткан го. Ошондой бекен? Сага айтканымды угуп калбасын, Элиф айтты мага. Атасы тууралуу сүйлөшүптүр. Фүген айым айтыптыр, сенин атаң өз жанын кыйган, бизди таштап кеткен деп. Жесур андай эмес дептир. Апасы уктагандан кийин оттун жанында терең ойго батып көпкө отуруптур. Эски сүрөттөрүн кайра карап чыгыптыр. Маанайы жок болчу дейт. Андан кийин Фүген айымдын өлүм, сүйүү деген ыры бар го, ошону айтып бериптир. Өлүп калуу сүйүп жүрүүдөн алда канча оңой. Сен атаңдын Жесурга берген катында ошентип жазылган болчу да. Атасынан калганбы? Жок, анда күрөшүүдөн тажадым сыяктуу бир нерсе болчу. Мен жеңилдим. Жеңилдим. Эми болсо мени атаң өз жанын кыйган деген жалганга ишендирип жатышат. Бирок бул калп экенин мен албетте далилдеп берем. Эгер чын эле Жесурдун атасы өз жанын кыйган болсочу, Сухан, анда Жесур өзүн жоготуп салат. ата макталат да. Кыйын болду силерге. Аталарыңардын күнөөлөрү үчүн силер жооп берип атасыңар. Эжекем менин, рахмат сага. Уксаңар, жөн жерден эми урушушат мени. Чарбада ким бар? Кече күнкү корулда согуштан кийин баары үйдө отурушат. Эми эмне кылабыз? Силер үйгө кирип аларды алаксытып турасыңар, мен тамга чыгып апамдын буюмдарын оодарып келем, макулбу? Кызым, мен айттым го, алгаттын уландысы жок. Эжеке, балким сен көрбөй, билбей калган бир нерсе бар чыгар. Макул.
Апа антип бөжөңдөп баспай эч нерсе болбогондой жүрсүң. Бөжөңдөп эле жакшы баратам. Мени кара, азыр сууга түртүп жибербейин. Макул. Апа бол эми. Кече күнү Жахиде менен Бүлентти көрдүм. Жашынып алып сүйлөшүп атышыптыр. Чын элеби? Ой, чын. Отту көрөр менен чуркап калышты калп эле. Ызы чуудан анын каяктан келгенин эч ким сураган жок. Апа бирок сен Суханга айта көрбө. Макул. Сухан. Болгону 8 киши арызын кайра алыштыбы? Кечке чейин дагы көбөйөт, Камсанова. Сухан. Ысымдарын жазып бер мага. Ооба, алардан кандай жерде качан алыптырмын баарын. Ой, булар койго окшош. Паспортымды бергиле мага, болбосо бул сүрөттөр газеталарда жайнайт. Көрөсүңөр. Ооба, бираз түшүндүрмө берсе болот. Эмне болду? Мен азыр келем. Ким экенибизди көрсөт коелу. Сенден кабар күтөм. Бышырган боткоңду баарыбыз жеген турабыз. Көрдүңбү? Атаңа да жөнөтөт эми тиги бомбаларын. Мен эч нерсе кылган жокмун дейм. Эмнеден коркмок элем? Коркпойм, полицияга карматып берем. Кимди карматып бересиң? Жок атаке, биз жесурду сүйлөшүп жатабыз. Корхан айтат, мен атамдын ордунда болгондо Сухандын көз жашына карабай туруп аны полицияга бермекмин дейт. Таксимбей башка нерсе кылып атабы? Ооба, мен да ошону айттым. Атаң башка нерсе кылган жок, полицияга берет дедим. Сенин бүгүн компанияга бара турган оюң барбы? Ооба. Мен бүгүн үйдө болом. Үй иштерим бар. Албетте жаным, сен үйдө бол. Ишиңизге ийгилик атаке. Буйруса балээсиз өткөрөбүз бул күндү. Амин. Бир нерсе болуп атат силерге. Жүзүңөр куп-куу болуп. Жок жаным, жакшы баары. Сен билген эле маселелер көрдүң го. Йога менен бир аз машыгайынчы кыйналып кеттим. Сен да жакшы эс ал.
ар ким өз иши менен алек, коркпо. Тынчтанчы. Жок, бул жерде бир нерсе бар, сезип турам. Уксаң, булар адепсиз кишилер. Көңүлүңдү ортуп коюшат. Салам. Кел, Туран, кел. Кудай жардамчы болсун. Рахмат. Биз менен жолугууга макулдугуңду бергениң үчүн рахмат. Жактоочуң айттыңбы? Жактоочум дагы деле жок. Эгер бар болсо да мен билбейм. Мен анча-мынча сени сурап турам. Баары жайында экен, ошентип айтып атышат мага. Рахмат. Чоң рахмат. Анан, тынччылыкпы? Сенде экен го жаңылыктар. Сен мага кат жөнөттүң беле? Бирок колума тийген жок тилекке каршы. Эмне деп жаздың эле? Кат? Эмне болгон кат? Жөн жерден убакыт короттук. Ушул жазды беле деги. Буйрулса кечикпей жетип барабыз. Атамдын айынан апама таарынып гана басып жүрчүмүн. Канчалаган жыл. Кучактай да албаптырмын. Жылуулугун да сезбептирмин. Жашоо кандай жашаганына жараша болот. Калганы болсо эскерүүлөр, кыялыңдагы үмүттөр. Жашоодон иренжүү дегенди көрдүм. Жашоо мүмкүнчүлүгү болуп туруп, жашабай коюу. Өлөрүн аз калганда силерди таштап кетип жатканыма өкүнөм дебеди беле? Силерди таштап кетип жатканыма өкүнүп атам. Алло? Эмне болду? Дагы эмне болуп кетти? Жесурбу? Рыза менен жолугуштубу? Эмнеге барышты болду экен? Кетиштиби дагы бир жолу карачы, суранам. Жолуктурбагыла аларды. Рыза деген ким? Билбейм ким экенин. Жарым саатта ошол жерге барып калам. Шашпай эле келе бер, тиги киши келе элек экен. Биз азыр түрмөнүн жанында турабыз. Бана экөөбүз барып калабыз. Түрмөгө эмнеге бардыңар эле? Мага кечээ түрмөдөн кат келиптир. Анан кенен айтып берем. Туран жөнөттүбү деп ойлоп жаткам. Анда Туран менен Рыза бир түрмөдө отурушат экен да, э? Рыза? Комиссар Мутлу да бул жерге келди. Туран менен эмне иши бар? Туран эмес экен. Адалеттин агасы. Рыза. Кош келиңиз. Иштер кандай? Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Баары жайында. Таксин, Жесурду токтотуп калыңыз, Рызага жолугууга бараттыр. Ага кыжаалат болбо, баары өз нугунда баратат. Алло. Сухан конокко келиптир.
Эмне болду, Сухан? Эмне болуп атат? Жесурду эмнеге токтотуп калуу керек? Рыза деген ким? Рыза чырпыжы деген бирөө бар болду экен, карап берсеңиз. Кароонун кажети жок. Ал кишини жакшы билебиз. 30 жылдан бери отурат. Макул, анда сотко барганыбызда жолугуу үчүн арыз жазып койсок болот экен да. Бирок силер менен жолугабы билбейм, анткени ушунча жыл эч ким менен жолуккан эмес. Мени менен сүйлөшөт. Жолугууга макул болот. Кандай дейсиң? Жетекчи менен да сүйлөшүп көрөлүбү? Кереги жок. Ишибизди өзүбүз бүтүрөлү. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Жооптон качпа. Аркабыздан эмне иштер жасап жүрөсүңөр? Сөз тыңдаган сенсиң, Сухан. Сен жообун бер. Рыза деген ким? Байкеси да. Түрмөдө отурган байкеси ошондой беле? Мехримах айткан мага. Жесурга кандай тиешеси бар? Эмнеге аны токтотуп калуу керек? Анткени Таксимбеги өчөшүп, менин да жанымды ачыштыргысы бар. Байкеме канчалык жакын экенимди билсе керек да. Биринчи Мехримах айым ушул жолду тандаган болчу. Эми Жесур. Бүгүн башка жерге которуу үчүн арыз жазалы. Аз убакыттын ичинде изибизди таппай калат. Мага да жакшы болорун өзүңүз билесиз. Канча жылдан бери мойнумдагы жүк сыяктуу. Аз калды. Тынччылыкпы? Буйртмаларды сенин жардамың менен бүтүрүп алдым, рахмат. Саякатка чыга турганымды айткан болчумун. 1-2 күн эртерээк болуп калды. Качып баратасыңбы? Качкан жокмун. Пландалган иштер булар. Бир аз жалгыз калып ойлонушум керек. Сотко сүрөт берип келипсиңер го. Ооба. Атама каршы иштер катуу жүрүп жатыптыр. Мехримах айым да атамдын үстүнөн арыз жазыптыр. Өзү айтты. Сага эч кандай тиешеси жок, билесиң да, Сухан. Мага эч кандай тиешеси жок. Сен каяка баратасың? Каяка барасың? Бир аз жалгыз калсам жакшы болчудай. Бир аз сенсиз жалгыз. Макул. Жакшы кал. Сен эмне кылмак элең? Сен менден сурабадың белең? Эми мен сенден сурайын. Эгер сен мени чын жүрөгүңдөн сүйгөн болсоң, жооп издөөдөн баш тартат белең?
Жакшы да сени чын жүрөгүмдөн сүйгөн эмесмин. Ачуусу жок. Сүйүү барбы айтчы мага. Азабына көз жаштын салбай турган. Кеч күздөгү сарайган жалбырактай. Кеберсите соолутуп албай турган. Азабына көз жаштын салбай турган. Sal artık da gideyim buradan. Gerçekten olmaz. Bırak beni. Gerçekten olmaz. Bırak beni. Бир эки күндөн кийин Лондонго жөнөсөмбү дейм. Туулган күнүмө агенттиктен белек кылышты. Кандай сонун болот. Мен да жаныңда болсом гана, Dağlar akar. Korhan! Beni benden çıkar. Donmuş içim kormuş diye sabah aşkına beni bağla. Oh, gerçekten olmaz. Bırak beni. Музейден чалышты. Фейхаман Дурандын көргөзмөсүнө чакырышты. Келбесең болбойт деп туруп алышты. Барып кел. Эч баргым жок. Бирок менин идиштеримди жактырышат экен. Сөзсүз келиңиз дейт. Келиңиз, балким сиздин көргөзмөңүздү өткөрөбүз дешти. Эң сонун. Аларга мен жөн гана дизайнер экенимди, шише устасы эмес экенимди түшүндүрө албай койдум. 1-2 саатка болсо да деп туруп алышты. Өтө сонун көргөзмө болот дейт. Барып кел, тууган күнүңдү да сүйүү күнүндө өткөрүп келесиң. Жо, чынында барып кайра бат чыгамго көрүнүп эле кайтам. Көпкө калгым келген жок. Бул жердеги жымжырттыкка көнүп алдым. Ой, Сухан, уруксатым болуп мен да бара алганымда сагынычтан жарылайын деп калдым. Жанымго менин. Мен эле эмес. Башкалар да сагынычтан куурап баратат. Койчу. Сүйлөшпөй атасыңарбы? Кандай десем, керек учурда гана. Телеграмма жолдогондой эле.
Мага ачуулуу. Ширин, мени ук. Бул жерде экенимди эч кимге айткан жоксуңбу? Мени кара. Мен жада калса Корханга да айткан жокмун. Мени Лондондо деп билет. Жок жаным, кимге айтмак элем, эч кимге айтпайм. Кыжаалат болбо, келериңде чалып кой, тамагыңды да айыктыр. Ооба, дарыларымды ичип атам. Мен сага чалам, сен бош болгондо дагы сүйлөшөбүз. Макул, өптүм. Жакшы кал. Кош келиңиз. Кош келиңиз, жүрүңүз. Эрте келип алган жокмунбу? Жок айым. Жеке чиктиңби? Убагында келдиңиз. Кош келиңиз. Тамашабы бул? Ишене албай турам. Ооба. Ушул сүрөттү караганда сагынган экем. Сен да жаман эмессиң. Кош келдиң. Муну кантип уюштурдуң? Табитибизде сүрөт байлаган кээ бир досторум бар десемчи. Керемет.
Костюмуң мага жакты. Эмне болгондо да ман жаңа тагынып жүргөнүңө кубандым. Нандан узат жылаңач баатыр. Ал. Ата суранам антпечи. Көз тийбесин, маанайың жакшы го. Жайында да албетте, эмне кылмак элең? Кана, ийгилик силерге. Жесур, тигини башка түрмөгө которуп жатышат. Мындан кабарың барбы? Мутлуу жолго түштү, мен артынан баратам. Түрмөнүн унаасынын аңдып отурат. Байкашынча коштоп барат окшойт. Бош болгондо мага чал. Рахмат сага. Ушундай жагымдуу учурга муктаж болуп жүргөн экем. Аябай бактылуумун. Кой отур. Кичинекей белегим бар. Кичинекей. Ошондойбу? Же 12ден кийин берсемби? Азыр бер. Азыр бер. Бул эмне? Ачсаң. Календарь. Сени менен жолуккан эң биринчи күндөн башталат. Сухандан кийин 1 жыл. Бул календарь. Сага да маанилүү. Бизге маанилүү календарь. Ошондуктан ачканда көрөсүң. Айлардын, күндөрдүн аттарын алмаштырып койдум. Жаңы сымдар бир гана бизге тиешелүү. Көрүп турганыңдай эң биринчи айыбыздын аты Назлы. Дүйшөмбү, Лилия. Апама жөнөткөн алгачкы гүлдөрүң. Шейшемби, Алакан. Алакан колдор. Кемаль менен Шириндин үйлөнгөн күнү. Үлпөт тойдо. Биринчи бийибизде сенин колуңдан кармаган элем. Шаршемби, Шербет. Күтөм сени таңдан кечтен, кайрадан сенин сүйүү шербетиң ичсем. Нишан ташына биринчи барган күнүбүз. Ишене албай турам. Бейшемби. Алча. Алча. Алгач өбүшкөн күнүбүз. Бирок ал күн мага башка нерсени эстетип турат.
Meyli. Beyşembinin аты Алча. Жума. Күн? Күн. Унаа менен кырсык болгондон бир күн мурун. Сен сиренин алдында отурган болчусуң, колуңда телефон, кирпик өйдө. Бетиңдин жарымына түшкөн күн нурунда өтө сулуу болуп тургансың. Ооба. Ишемби. Бул эсимде. Мени менен кал. Сураган жокмун, сурабайм. Кетпе суранам. Бүгүн түнү менен калчы. Кетпе. Кетпе. Кетпечи. Сүйүү. Биринчи айыбыздын аты Назлы. Экинчи айыбыздын аты Лирика. Үчүнчү айыбыз ойгонуу. Жок, отурба ал унаага. Ушунун баары сенин планың беле, ата. Жесурду кылмыш үстүндө кармоо үчүн күткөнбүз. Антпе. Сени капа болсун деп жасаган жокмун муну. Уксаң, баардык жакшы нерселерди коюп койсом, чындыкка коошпой калмак. Бул айдын аты сен. Сюханбы? Жок. Сен. Кызык. Бул айларыбызды кандай ат айтып болдук экен? Мында сени менен чогуу эмне жашасам, анын баары меники болот. Сага мурунда айткам. Мен бул жерге алгач келгенимде планга кирбей калган жалгыз нерсе бир гана сен элең. Сен мага ишенбейсиң, бирок сен менин башатымсың. Сага чейин да. Сенден кийин да. Сени сүйөм. Чын жүрөгүмдөн.
кечиресиң. Бану,